Кыргызстан кызыл кийим менен Тажикстандан Алижон Бекмуратов жана Тан менен Иран финалда беттешет. Алмашууларды албетте айтып жаткан ашкырык жаңырды беттеш башталды. Тажикстан курама командасында бүгүн Кудратов чыкты. 12 номер менен буга чейин Максим Муркаев ойноп жаткан эле. Азыр болсо мына бош дарбазага ошентип гол жаратып кетти. Дарбазачы алгач кайтарган болчу. Бирок албетте анын коркады. Мына карасаңыздар болуп көрбөгөндөй чоң ката. Андыктан мүмкүнчүлүктү ошол Замат Бехрус Абдуллаев колдонгон болчу. Ал эми каташын кетирген бул Рустам Камолов. Мына карасаңыздар мындай пасты албетте бербеши керек. Муну бардык машыктыруучулар андан ары капитанга Олимзодага калтырды. Жана Олимзода ал кайрадан Хамидовго эми сокку узатса болот. Жана сейфти көрдүңүздөр, бу кандай топ жайыраак барып калды албетте. Эже бузуу жок экен. Алыскы бурчка тепти, жана тирөөчкө тийип андан ары кетти. Мына урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, КФЮ 20 турниринин ошондой 3-орун үчүн болгон. Зода аны көргөн жокпу? Жок. Мына эми тепти жакынкы бурчка. Жана ошол жерден Аскаржон Кудратов өз командасын голдон сактап калды. Башкы калыс ышкырын жаңырткандан кийин алыскы бурчка топ бара жатат. Жана гол! Кандай ишенимдүү баш менен сокку орун алды. Ушул жерде алмашууга чыккан Бехрус Шукзнын жыйынтыгын берип болуп турат. Мына капитандын чыгарып берүүсү, мына карасаңыздар. Жок, бар болчу экен, бирок бул жерде канчалык жакшы, мына көрдүңүздөрбү? Ушул жерден аз болууда. Жана карасаңыздар, гол мынакей, керемет. Комбинация деп ушунайт. Мына бул албетте үйдө ишке ашырып кетишти. Абдулгориев алгач чуркаган. Жана Шодибоев болсо мына жумшак, жеңил гана топто ары жылдырып кетти. Кубаттуу соккуну же болбосо түз дарбазага узай турган соккуну күткөндөр мына ошентип тажик коргоочулары жыйынтыгында алданып калды. 11 метрлик чекит тарапка барды. Жана сокку. Сейф ушул жерден. Шахабидин Махмудзода. Бул ауттан кийин демек алмашуу ишке аша турган болду. Сокку көрөбүз. Жер аркылуу тирөөчкө тийип кайтты. Топту токтоткон болчу. Жана биринчи таймда да ушундай болгон, экинчи таймда да негедир 1,5 мүнөттөй жетпей.